Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум. Урматтуу Куран үйрөнүүчү мусулман бир туугандар, буюрса биз 8-чи сабакка келдик. Бул 8-чи сабакта Ал-Маун сүрөсүн арабча кантип жеңил окуйбуз ошол тууралуу бир аз машыгуу кылабыз. Албетте бул сүрөнү көбүбүз жаттабаган болушубуз мүмкүн, анткени узунураак, анан оорураак сүрө. Анан жаттагандар болсо, негизинен албетте көп жаттагандар деле көп болушу мүмкүн. Бул анткени 10 сүрөнүн ичине кирет, анткени 10 сүрөнү көпчүлүгү жаттаган. Бирок арабчаны билбегендиктен мурдагыдай кириллица тамгадан жаттаган болушубуз мүмкүн. Ошондуктан муну биз арабча тамгага түштүк, эми Куранга түштүк, эми муну тууралай кетишибиз керек. Анткени ушул 10 сүрө негизги ушуну так эле үйрөнүп алсаңыз, анан калган Куранды дагы, калган бөлүкчөлөрдү дагы туура окууга жардам болот да. Ошондуктан сиздерге колдон келишинче ушул жеңилирээк арабча окуп кетсин деп ушул сабактарды түзгөнгө аракет кылып жатабыз. Анда эмесе биз сабагыбызды баштадык. Сиздер болсо каналга подписаться кнопкасын басып катталып, анан видеонун ссылкасы менен статусубузга жана башка жактарга бөлүшүп кетүүнү суранабыз. Анда алдын ала окуунун методу тууралуу сиздерге айта кетели. Бул жерде устаз окуйт, сиз биринчи жакшылап угуңуз. Кайсыл жерде кандай кылып окуп жатат? Мен жаттагандай окуп жатабы, жаттабагандай окуп жатабы депчи. Экинчиден устаз менен чогуу кайталашыңыз керек. Устаз менен чогуу кайталап атканда экинчи этапта устаз сиз кайсыл жерлерди ката кетиресиз, примерно айтып берип турат. Ошол жерде ката болгон болсо, сиз дагы ошолорду тууралай кетишиңиз керек. Албетте эми ким мурда арабча тамга боюнча тууралатып устаздан сабак алган болсо, аларда ката болбошу мүмкүн. Анан өз алдыңызча окушуңуз керек. Устаз ошондогу кызыл указка менен сизге көрсөтүп турат. Сиз болсо аларды тууралап өз алдыңызча окуй кетишиңиз керек болот. Анда биз сиздерге экранга Куранды чыгарабыз. Мен окуп берем, сиз дагы менин аркамдан жакшылап угуп туруңуз. Кайсыл жерди сиздикине окшоп жатат, кайсыл жери сиздикине окшобой жатат. Мен сиздерге азыр түшүндүрмө бербейм. Түшүндүрмөнү кийинки этаптарда берем азыр, бир аздан кийин. Азыр сиздер биринчи жакшылап угуңуздар. А'удзу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ра ай тал ла ви. Сиздикине окшоп атабы? Жакшылап көңүл буруңуз, Кайсыл жер окшобой калган болсо, ошол жерлерди зээниңизге түйүп туруңуз. Ю каз зи бу бит дин. Албетте жакшылап карап туруңуздар. Азыр бир аздан кийин сиздерге Куранды ачып бөлүп окуп бергенге туура келет. Анткени бул жакта сиздерге бөлүп көрсөтүп жатканыбыздын максаты сиздерге Куранды ачканда дагы сиздер Куранды дагы ар бир аракетке, ар бир муунга көңүл буруп туура окушуңуздар керек. Ошондуктан сиздерге биринчи эми сразу эле уланып жазылып турган жерди туура оку деп айтуу, ошону талап кылуу албетте сиздерге кыйынчылык жараткандыктан биз биринчи ушундай кылып арабча транскрипциясын бул жакка жазып берип жатабыз. Ошондуктан бул жакта карасаңыздар, мисалы үчүн сиздер Маалим Саниде окугандай эле өз-өзүнчө бөлүкчө сөздөр турат. Маалим Саниде мисалы үчүн а и у ба би бу мар мир деген сыяктуу сөздөрдү окугансыздар да, ошондой эле кылып бөлүк сөздөр турат. Жеңил окуп кетесиздер. Бирок бөлүк жеңил болсо дагы ошону туура окуй кетишиңиздер керек. Анан кийин ошол эле нерселер уланган акыбалын карасаңыз, анан ушундай эле турбайбы көрсө деп көзүңүзгө жеңил көрүнүп калат да, баягы оор сүрө делечи. Ошондуктан жакшылап карап туруңуздар. Фа за ли кал ла зи я ду ул я тим ва لا يحض على
to, amil, miskin, fa, way, lul, lil, mu, sol, lin, al, la, ذي, na, hum, sa, la, ti, him, sa, hun, al, la, ذي, na, hum, yu, ra, un, wa, yam, na, ru, nal, ma, un. Мен оқып бүттім. Мұрда жаттаған болсаңыз, бір салыштырып көрдіңіз оқшайды. Жаттай елек болсаңыз еш нәрсе емес. Бұйырса жаттайсыз еме. Анда mesela біз кейінгі бетке өттік. Сіздерге чоң болып шығып тұрады. Ал еме сіздер болса, арбел тамғаны тура шығарып кетішіңіздер керек. Экранды қарасаңыз, сізге қайсыл тамға шықты. Бұл сіз мұрдағы сабақтарға қатыша елек болсаңыз, анда бұл сіз әлбетте алиф деп жауап берішіңіз мүмкін. Әлбетте бұл алиф тамғасы тура, бірақ алифтің үстінде фатха келсе, бұл не болып оқылады? Бұл хамза болып оқылады дегенбіз. Хамзаның белгісі дағы тұрады, ошондуктан мұны а деп оқылайбыз. Не деп оқойбыз? Ә деп хамзаны шығарабыз. Хамза қайсыл жақтан шығады деген сұрау. Егерде мұрдағы сабақтарға қатышпаған болсаңыз, сізде әлбетте болушы мүмкін. Хамза қайсыл жақтан шығады? Хамза ошол тамақтың ең төр жағынан шығады. Үн шыққан жерден хамза шығады деген сөз. Үн қандай болып шығады? Үн негізінен а деп эле шығады, бирок үндүн оозун буып койсоңуз деген уже туюк. Үн шықпай қалады. Үн шықпай туруп, ошол жерде туюктукту сразу ашсаңыз, тамақтан не деген деген үн шығады да. Ошол деген үндүн аты ошол хамза деген тыбыш. Хамза тыбышы ошентип деген үн менен шығады. А емес, а менен әнің айырмасы бар. А, и, у, а, и, у, а, и, у, көрдіңіз бі? А, и, у менен а, и, уның айырмасы бар. Сондықтан мұны тура шығара кетішіміз керек. Мысалы үшін, а менен таның айырмасы болғанда еле, а менен әнің дағы айырмасы бар. Екі айырмасы жоқ, бір-бірін оқшаш еле деп, а деп оқып жүре бербеңіз. Сондықтан мұны не деп оқыңыз? Деп оқыңыз. Қайталаңыз. Мен сіздерге біріншісінде оқып бердім, сіздер менен шоу қайталашыңыз керек. Қайталайбыз. Емес, екіншісі ро. Үшіншісі дағы хамза менен келді, не дейбіз? Әй деңіз. Қайталаңыз. Ай дебеңіз, Мұнда қырғызша тамғадан жаттап, ай деп жаттаған болсаңыз, эми оңдош керек. Аро ай таллази деп жаттаған болушыңыз мүмкін да. Эми сіз не деп жатташыңыз керек? Аро ай таллази деш үшін әй деген бөлікті дағы тура айтышыңыз керек. Әй, тәл, лә. Қайталаңыз. Лә. Мен екі жолдан айтам, сіздер қайталаңыздар керек екі жолдан. Лә, зи. Мұны біз зи деп жаттағанбыз. Аро ай таллази деп жаттаған болушыңыз мүмкін. Эми зәл тамғасын қайсыл жақтан шығат екенін сіз бірінші сабақтарда көргөнсүздөр. Малим сани сабағында сүрөтү менен дагы көрсөтүп берилген. Тилдин учун үстүңкү тиштин учуна тийгизесиз дагы. Эми не кылыңыз? Зи эмес, зи деп айтыңыз. Ләдин айткандан кийин ла, зи, кайталаңыз. Зи. Созуңуз, зи, ю. Кәз,
Кәз. Кәз. Зи. Кәз. Зи. Бу. Бид. Дин. Не дедік? Баштан баштап қайталаймыз. Ар бір бөлікчөсүнө шашпай, улабай, бір-біріне чаптабай, қыраатқа салбай қайталаңыз. Десеңіз болбойт. Себебі бұл сабақтың мақсаты сіздерге улап, қыраатқа салып үйретүү мақсат емес. Сіздер ар бір бөлікчөнү туура окуп жатканыңызды же туура эмес окуп жатканыңызды билип, ошону тууралай кетүү сиздин негизги максат. Ошондуктан менин аркамдан ээрчип, бөлүп окуңуз. Ро. Эй. Тел. Ла. Зи. Ю. Кәз. Зи. Бу. Бид. Дин. Кейинки аятка өттүк. Кайталайбыз менин аркамдан. Фа. Фа. За. Алиф турат үстүндө кичинекей. За. Ли. Ли. Кал. Кал. Ла. Ла. Зи. Зи. Тилдин учун үстүңкү тиштин учуна тийгизүүнү унутпаңыз. Зи. Я. Я. Дур. Дур. Ул. Ул. Я. Я. Тим. Тим. Толук аятты окуйбуз. Кайталаңыз менин аркамдан. Фа. За. Ли. Кал. Ла. Зи. Я. Дур. Ул. Я. Тим. Кейинки аятка кеттик. Ва деп жаттаган болсоңуз, оңдоңуза о эринди, тишти бири-бирине тийгизбестен ва. Оозуңузду чоюп туруп ва деңиз. Айтыңыз. Ва. Ла. Я. Худ. Ханы чыгарыңыз. Яхудду деп жаттаган болсоңуз, эми тууралаңыз. Ханы чыгарып туруп ху деңиз. Ху. Анан дот тамгасын яхуззу же яхудду деп д менен жаттаган болсоңуз же з менен жаттаган болсоңуз, эми тууралаңыз. Тилиңиздин оң тарабын же сол тарабын, оң тараптагы же сол тараптагы үстүңкү азуунун этине тийгизип туруп худ деңиз. Худ. Худ. Ду. Худ. Ду. Айынды чыгарыңыз. А деп жаттаган болсоңуз, эми айын экенин көрдүңүзбү? Демек, эмес, Айын тамгасына машыгуу боюнча жогорку 7-сабакта Каусар сүрөсүндө дагы кеңири айттык эле. Ошол жакты көрүңүз. Же болбосо Маалим Сани сабактарын 1-сабагын көрсөңүз, ошол жерде дагы айын тамгасына кеңири машыктыруу бар. Ла. Кайталай кетиңиз. Ла. То тамгасы кандай чыгат эле? Тилдин учун үстүңкү таңдайдын бүткөн жерине тийгизип туруп, тилдин арка жагын көтөрүп туруп, жоон айтабыз, То. Мил. Мис. Кин. Бул аятты биз кириллица тамгада жаттаган болсок, кандай жаттаганбыз, сиздерге бир сыйра түшүндүрүп айтып коеюн.
Biz мындай жаттаганбыз да. Вала яхуззу аля туамил мискин деп жаттаганбыз. Туамил мискин депчи. Анан мен азыр сиздерге арабчасын окуп берейин. Вала яхудду аля туамил мискин. Не айырмасы болду дешиңиздер мүмкүн да. Айырмасын карап туруңуздар эми. Ва биз ва дегенбиз, ва. Ва эмес, ва. Ла я худ ду яхуззу деп жаттаган болушубуз мүмкүн. Худ ду дот менен айтышыбыз керек. Аля деп жаттаган болсок, эми эмне дешибиз керек экен? Аля дешибиз керек болчу. Анын үчүн айынды туура айтыңыз. Ла то мил мис кин. Кеттик анда. Фа вай люл лил му сол лин. Аятты жакшылап карап туруңуз. Менин аркамдан жакшылап кайталап келдиңиздер, Биз муну кыргызча тамгадан не деп жаттаган элек? Фавайлу лил муссолин деп дагы туура эмес жаттаган болушубуз мүмкүн. Муссолин депчи. Анан сиз бул немелерди, бөлүкчөлөрдү көрбөй туруп эле сразу Куранда чогуп деле муссолин деп окуп аткан болушуңуз мүмкүн. Анткени көзүңүз көнө элек да. Эми тууралашыбыз керек. Муссолин эмес, муссоллин деп окушубуз керек болот. Анын үчүн тамганы, аятты башынан карап чыгыңыз. Фа, көрдүңүзбү? Үстүңкү тишти астыңкы эринге тийгизип туруп фа деңиз. Фа. Вай эмес, эми вай деңиз. Вай. Лун деп жазылып турат, бирок биз муну люл деп окуйбуз. Неге люл деп окуйбуз? Анын кийинки Куранды ачканда сиздерге түшүндүрүп берем. Азырынча сиз люл деп туруп бериңиз. Лун деп жазылып турса дагы люл деңиз. Люл. Люл. Лил. Му. Сол. Лин. Көрдүңүзбү? Ушундай кылып окуйбуз. Фавайлу лил мусолин дебейчи. Эми мону караңыз. Әл деңиз. Әл. Хамза менен айтыңыз, ал дебей. Әл. Бул жерде хамзанын жазуусу келбесе дагы биз хамза кылып окушубуз керек. Анткени алиф үндүү болуп окулганда сөзсүз түрдө хамза болуп окулат. Әл. Әл. Ла. Ви. Муну сиздерге жакшы эле түшүндүрүп бердим, кандай айтасыздар? На. Хум. Со. Ла. Ти. Хим. Са. Хун. Биз муну кандай жаттаган болушубуз мүмкүн? Кириллицадан. Аллазина хум ан солатихим сахун деп жаттаган болушубуз мүмкүн. Анткени ал жерде х менен жазылган да. Хум деп анан кийин солатихим деп жаттаган болушубуз мүмкүн. Ханы пока биз бир эле учурда жаттап алган болсокчу. Эми муну тууралап кантип окушубуз керек экен? Аллазина хум ан солатихим сахун дешибиз керек. Сен окуганың менен биринчи окуганың эмне айырмасы болуп калды дешиңиздер мүмкүн. Эми айырмасын карап туруңуздар. Аллазина эмес, эми аллазина деп хамза менен айтыш биринчи айырма болду. Ал. Ла таштитти дагы баса белгилеш керек. Анткени биз башка эле тамадан жаттап алганда аллазина деп деле өтүп кеткен болушубуз мүмкүн. Эми аллазина дешибиз керек, Алла. Зина деп жаттаган болсок, эми зина деп залды билдиришибиз керек. Зина хум. Ан деп жаттаган болсок, эми айынды билдиришибиз керек. Айн депчи.
ай, со. Со деп эле мындай айтып койгон болсок эми сотты билдиришибиз керек. Со депчи. Со. Ла, ти, хим, са, хун. Оны жерде хим деген болсок эми ханы туралаңыз. Хим деп. Хим, са, хун, хун. Кимден ха тамгасы дагы деле чыкпай жаткан болсо, ушул каналда плейлист деген тарапка өтсөңүз, Муаллим Сани деген плейлист бар. Ошол жерде 7-ci, 8-ci, 9-cu сабактар ошол биздин именно ор, айн, ха тамгаларына арналган. Ошол жерден 9-cu сабакты же 10-cu сабак беле ошону көрсөңүз, иншалла кеңири түшүндүрмө, машыктыруу бар. Ошондуктан ханы туура чыгарышыбыз керек. Кийинки аятка кеттик. Эл, ла, зи, на, хум, ю, ро, ун. Көрдүңүзбү? Эми биз муну кириллицадан жаттап алган болсок, кандай кылып жаттап алган болушубуз мүмкүн эле? Аллазина хум юраун деп эле жаттаганбыз. Анткени ал жакта эки уну көрдүк да, болду. Хамза деген тыбышты билдирген тамга жок. Ошондуктан аны айтпай эле ун деп эле жаттап алган болушубуз мүмкүн. Эми биз тууралай турган жер кайсыл жерлер болду? Биринчиден мунагу аллазина дегенди тууралашыбыз керек экен. Эл деп хамза менен чыга айтабыз. Эл, ла, зина эмес, ви, на. Муну хум эмес, хум, хум, ю, ро дегенден кийин анан муну хамзаны көрдүңүз, ун дебей эми ун деп хамза менен айтышыбыз керек. Ро, ун, ун. Көрдүңүзбү? Ун дебеңиз эми. Ун, у менен унун айырмасы бар. Ун. Хамза дагы деле чыкпай атса, ошол эле Муаллим Сани деп плейлистте, мисалы үчүн 22-ci же 21-ci сабак ошол хамза боюнча келет түшүндүрмө, ошол жерден да көрсөңүз болот. У деп машыгыңыз. Ун. Көрдүңүзбү? Анда кийинки аятка кеттик. Ва, ям, на, ру, нал, маун. Биз муну кириллицадан кандай кылып жаттап алган болушубуз мүмкүн? Ваямнаунал маун деп жаттап алган болушубуз мүмкүн, Ваямнаунал маун. Анткени ал кириллица менен ошентип эле жазылат. Аны ошентип эле окуй аласың да. Андан башка тамга менен, андан башка менен тыбыш менен окуй албайсың да. Ваямнаунал маун деп эле окуй аласың. Анткени ошол эле тыбыштар келген ал жердечи. Эми биз бул жерде тууралай турган нерсе эмне болуп калды? Ваямнаун дебей, ва дебей, ва дешибиз керек. Ва, башкы тамгасын карасаңыз, ва, ям, на, ру дешибиз керек экен, у дебей элечи. Ру, нал, маун, ва, ям, на, ру, нал, маун. Көрдүңүзбү? Айын тамгаларына ушундай чыгарып билдире кетишибиз керек. Ал эми азыр биздин сиздерге түзүп берген транскрипциябыз дейбизби же шпаргалкабыз дейбизби бүттү. Эми бул жагында чыныгы Курандын барагы чыкты. Эми ушул жактан биз кантип туура окуй алабыз? Туура окушубуз керек. Эмне себептен биз мындай кылып бөлүп түшүндүрүп бердик? Эмне себептен ар кандай кылып бөлүп койдук? Ошол тууралуу биз түшүндүрмө бере кетебиз. Сиздер эми жакшылап угуп туруңуздар. Анан кийин сиздер дагы бул жактан дагы карап окуйсуздар буюрса. Азыр сиздерге түшүндүрмө башталганда карасаңыз эмне экен? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хамза белгиси менен жазылып турат. Ошондуктан муну эмне деп окушубуз керек дедик эле? Деп окушубуз керек дедик эле. Мунугу ро. Эй, көрдүңүзбү? Хамза. Эй. Тал, ла, зи, ю, каз,
zi. Bu bid din. Biz баягы өткөнкү сабактарда айткандай эле биздин тапшырма эмне? Ар бир аятты муунга бөлүшүбүз керек. Муунга кандай кылып бөлүшүбүз керек эле? Аракетке жараша, аракеттин саны канча болсо ошончо муунга бөлүп окушубуз керек эле, көзүбүздү көндүрүш үчүн. Азырынча сиздер ошентип бөлүп машыгып алыңыздар. Бул 10 сүрө бүткөндөн кийин эми сиздерге мынтип бөлүп окутпайбыз. Ал жагын уже сиздер өзүңүздөр шпаргалкасы жок бөлүп окуп беришиңиздер керек болот да. Азыр ушул 10 сүрө менен эле бүтөт биздин немебизчи? Жанагындай бөлүп берген эмеңиз. А сиздер эми Курандын өзүн ачып алып дагы бөлө алышыңыздар керек. Эми ушунча сабакты өтүп дагы деле бөлө албасаңыз, дагы деле муун туура эмес кошуп аткан болсоңуз, дагы деле таштиттерди 2 муунга бөлө албай 1 муун кылып жаткан болсоңуз, демек сиз бул сабактарды жакшы өздөштүрө алган жоксуз деген сөз. Анда кайра баштан башташ керек болуп калат. Ошондуктан сөзсүз түрдө тууралап окуй кетиңиздер. Анан өзүңүздөр эле албетте бул Куранды тууралай албайсыздар. Өзүңүздөргө өзүңүз өтө сонун сен маладессиң деп окуп кете беришиңиз мүмкүн, бирок толтура ката кете бериши мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө устаз, эркектер устаз, аялдар устазга кармап окусаңыздар жакшы болот. А эгерде устаз же устаза табуу сизге кыйын болуп жаткан болсо, видеонун биринчи комментарийине ссылка калтырып коебуз. Ошол ссылканы басып кирип сайттан курска каттап алсаңыз болот. Ал жакта сизди устазалар окутат буюрса. Анда аятты жакшылап карайбыз. Канча аракет бар санап чыгабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 аракет бар экен. Бул аракет жок деп саналат акыркысы 12. Демек 12 муунга бөлүшүбүз керек болот. Кандай кылып бөлөбүз? Ар бир аракетти өзүнчө муун кылабыз. Аракеттен кийин сүкүндүү тамга келсе, аракети жок тамга келсе, ал аракеттүү тамгага чаптап кое беребиз. Ошондуктан муун эмне дейбиз? Дейбиз дагы, бул биринчи муун дейбиз. Эмес эми биринчи муунду эмне деп окудук? Деп окудук. Ро. Тал. Ла. Көрдүңүзбү? Таштит келген бир эле тамга негизинен, бирок биз аны 2 муунга бөлдүк. Жарымын талга чаптадык, жарымын ланын өзү менен калтырдык. Тал. Ла. Зи. Ю. Каз. Зи. Көрдүңүзбү? Оны залды дагы 2 муунга бөлүп салдык. Бир жарым тарабын каз деп туруп кафка чаптап салдык, жарымы зи боюп өзүнчө окулду. Каз. Зи. Бу бит дин. 1 ро, 2 ай, 3 тал, 4 ла, 5 зи, 6 ю, 7 каз, 8 зи, 9 бу, 10 бит, 11 дин, 12. Көрдүңүзбү? 12 аракетке жараша бул аят 12 муунга бөлүндү. Мен азыр сиздерге түшүндүрмө берип кетип атам. Сиздер жакшылап окуп туруңуздар. Анан менен чогуу экинчи немеде этапта кайталайсыздар. Эми кийинки аятка өттүк. Кийинки аятта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 аракет бар экен. Демек 11 муунга муну бөлүшүбүз керек. Фа. За. Ли. Кал. Ла. Зи. Я. Ду'ул. Көрдүңүзбү? Яд'ул ятим деп алган болушубуз мүмкүн. Яд'ул эмес. Ду. Көрдүңүзбү? Далдын үстүндө домма турат. Ошого көңүл буруңуз. Сөзсүз ду деп окуңуз. Ошондуктан буга сүкүн берип яд'ул ятим деп өткөтсөңүз болбойт. Ду'ул ятим. 11 аракетке бөлүндүбү? Фа 1, за 2, ли 3, кал 4, ла 5, зи 6, я 7, ду 8, ул 9, я 10, тим 12. 11. Ушундай кылып 11 муунга бөлдүк. Эми кийинки аятты караңыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Демек 12 муунга бөлөбүз буну. Ва. Ла. Я. Худ. Ду.
Көрдіңіз бе? Дотта 2 муынға бөлдік. Бірле тамғаны 2 муынға бөліп салдық. Худду депші. То. Мил. Мискин. Эми жақсылап қараңыз. Бұл жерде не болып отады? Ва 1, ла 2, я 3, худ 4, ду 5. Худ 4, ду 5. Көрдіңіз бе? 6, ла 7, то 8, 9, мил 10, мис 11, кин 12. Көрдіңіз бе? Анда кейінгі аятқа кеттік. Бұл аятта біраз сіздерге түшіндіре тұрған жерлер бар. Анткени мондай бир белги келет. Бул белги келген жерлерде аятты бөлүп окуганга болбойт. Анда бири-бирине кошуп салыш керек да. Ал жерде токтогонго болбойт, вакыф кылганга болбойт. Ошондуктан муну экөөнү бир кылып окуйбуз. Демек, анда экөөнүн аракеттерин бир санай эткенбиз да. Санап баштадык. Фа 1, вай 2, лу 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 аракет бар екен, демек 19 муынға бұны бөлішіміз керек. Эми кандай кылып бөлөбүз? Жакшылап карап туруңуздар. Фа дейбиз, вай, лул, лил, му, сол, ли, нал деп кетебиз, ли, нал, ла, ذي, نا, هم, صا, لا, تي, هم, сахун. Көрдіңіз бе? Шындай қылып олап кетішіміз керек та. Демек, бұл жерде 19 муынға бөлінді. Андан кейінгісі қанша әрекет бар екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 әрекет бар екен. Демек 8 муынға бөлеміз. Бұл жерде біз вақыф қылабыз. Юрауна дебейміз. Әл 1, ла 2, зи 3, на 4, хум 5, ю 6, ра 7, ун 8. Көрдіңіз бе? Эми кейінкеге кеттік. Ва 1, ям 2, на 3, ру 4, нал деп қошабыз. Нал 5, мә 6, рун 7. 7 әрекет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 әрекет. Эми сиздер менен жолу ар бир муунду туура чыгарышыңыздар керек. Анда баштадык, Баштадык, менин аркамдан кайталаңыз. Деңиз. Ро. Ай. Тал. Ла. Ди. Ю. Каз. Ви. Бу. Бит. Дин. Кайталап келе жатасызбы? Фа. За. Ли. Кал. Ла. ذي. يا. دع. عل. يا. تيم. Қайталадыңыз, Ва. Ла. Я. Худ. Ду. لا طا مل مس كين فا وي لل
لل مو صل لي نل لا ذي ن هم ع ص لا تي هم سا هون ال لا ذي ن هم يو را un жақсылап қайталаңыз. Ошол жерде хамза көрдіңіз. Un деп жаттаған болсаңыз, эми хамзаны чыгарыңыз. Un ва ям на у нал нал ма un көрдіңіз ба? Эми қайталаған болсаңыз, анда башынан баштап өзіңіз оқыңыз. Бисмилла. Эми окуп бүткөн болсок, анда буюрса биз сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Сиздер болсо жакшылап сабакты көрүңүздөр, жакшылап кайталаңыздар даяр болгонго чейин. Анан дагы эскерте кетүүчү нерсе, бул видео сабак сиздерге устаз эмес. Бул сиздерди туура окуп атасың, туура эмес окуп атасың деп айтпайт. Бул жөн гана китеп сыяктуу сиздерге жардамчы. Туура окуп, тууралоо үчүн албетте сиздерге живой устаза керек. Ошондуктан сөзсүз түрдө устаз, Куранды жакшы билген устаз же устазларга кайрылып тууралатканга аракет кылыңыздар. Эгерде таппай жаткан болсоңуз, жогоруда айтып кеткендей, видеонун астыңкы комментарийинде ссылка калтырып коебуз. Ошону басып, ошол жактан курска катталып, тууралап окуп алсаңыз болот иншалла. Анда биз сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Кийинки сабакта көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.